Assalamu alaikum, урматтуу ушул жерге чогулган кадырман калк, сиздерге терең ыраазычылык билдирип рахмат айткым келет. Анткени сиздер хайдыгер эмессиздер. Сиздер чындык менен адилетсиздиктин айырмасын көрүп турасыздар. Ошон үчүн могул сууктун күнүнө карабай келип могул жерде отурасыздар. Кыргызстанда мыйзамсыздык, ыймансыздык Кыргызстанда туу чокусуна чыкты. Кыргызстан арамдыктын, арам бийликтин өкүм сүрүп аткан мамлекетине айланды. Буга далил мына ушул Мирлан Ураимовдун камалышы. Мирлан Ураимовду камоого бир дагы негиз жок болчу. Мирлан Ураимов өзү юрист, өз укугун абдан жакшы билет. Өзүнүн эле укугун эмес, бүтүндөй ушул сиздерди, жердештерин Россияда жүргөндө бүт кыргызстандыктардын ошол жерде укук жактан кыйналган, укук талаасында кыйналгандардын таламын талашып, укугун коргоп келген жигит. Ушул жигит кантип билбесин? Бир комментарий жазып, өзүнө минус упай алып келип калышын. Сонун билет болчу. Бул жерде эч кандай Мирлан Ураимовдун өзүнүн жазган жөнүндө дагы эч кандай далил жок. Анын аккаунту взломать этилген. Башка бирөө жактан хакердик чабуулдун натыйжасында талкаланган. Талкаланып башка бирөө кирип жазган. Балким булардын өздөрүнүн адамдары кирип жазган. Ошол күнү саат 1:30да кирип Samsung G6 деген моделдеги телефон аркылуу кирип туруп Мирлан Ураимов iPhone иштетет дайым. Ошол Samsung менен кирип 1:30да 22-си күнү 1:36да жазат ошол комментарий. Аны эч ким деле окубайт, эч ким кылбайт. Аны бийликтен өзүнөн башка эч ким билбейт ал комментарий кайерге жазылганын. Болбосо Мирлан Ураимов менен биз дайым немеде чогуубуз, ошол Facebook'та дагы достуктабыз. Bir жерге комментарий жазса же башка кылса, анын аракеттери бизге көрүнүп турат. Биз көргөн жокпуз ал нерсени. Бийликтин өзүнөн башка эч ким көргөн жок. Анан ошол инсандар бүгүн Мирланды алып кирип отурат. Мейли эле эгер Мирлан дагы бул бийлик болбой калды. Бул бийлик арамдыктын туу чокусуна чыкты. Буларды кетирбесек болбойт. Чыңгызхан учурунда 6 эле өзүнүн жокери менен дүйнөнүн жарымын баскан. Биз ушинтип өзүбүздүн ак үйдү кантип баса албай калайлы ушунча эл кеттик деп барып ак үйдүн тосмосун ашып атса, ошондо камаса эр экен дейт элек, бийликке баш көтөрдү дейт элек. Бирок учурунда ошол азыркы биздин бийлик жаман деп жүргөн бийликтер биз деле жаман дегенбиз, туура сындаганбыз. Бирок ошентсе дагы ошол азыркы бийликти кечирип кое берген, билесиздер да. Камап жок кылып берген эмес да. Ак үйдүн тосмосунан элди жетелеп барып ашып түшүп бийликти басып алууга ачыкча аракет жасаганда дагы кечиришкен. Себеби бир аз болсо да иман бар экен ошолордо. Бир аз болсо да мыйзамды сыйлачкен ошол адамдар. А булар такыр сыйлабай калды. Ыйманы жок экенин көрсөтүп атат, мындайча айтканда. Кыргызстанды мындайча айтканда баягы жеке монархиялык системада кайрадан феодализмге алып кеткиси келип атат буларды. Мен бул азыркы элдин башында отурган азамат баягы президенттик шайлоонун алдында бийликтин 3 бутагын билбей айта албай калганда такыр башка нерселерди айтканда аябай таң калдым эле. Көрсө бул инсан о бийликтин 3 бутагын эле эмес, эркин демократиялык система менен жеке монархиялык феодалисттик системанын айырмасын деле билбейт экен. Бизди бардыгыбызды Кыргызстандын жарандарын, эркин жарандар эмес, эркин өлкөнүн жарандары эмес, өзүнүн кулу катары мамиле жасап атат. Мирлан Ураимовдун укугу бар. Бирок ким коргойт? Ким коргоп атат? Адвокаттардын сунушун келтирген жүйөлөрүн бирөө эсепке албаса, прокурор жазып келген каралоону судья кайра ошол боюнча көчүрүп окуп атса, судьянын чечими кылып. Бул не деген өлкө болдук биз?
Урматтуу мекендештер, бул жерде тургандар билем барыңыздар кайдыгер эмессиздер. Ошон үчүн ушул жерде турасыздар. Мен мына түз эфирден көрүп аткан мекендештерге кайрылгым келет. Бул жерде бул боюнча биз эл жөн койгон болсок, булар мындан 5 бетерин бар. Бул азаматтарыбыз билесиздер, бийликтин башына келгенде Өзбекстанга чуркап барып, марттын 3-ндө өткөн жылы Өзбекстанга могул биздин Кемпирабад суу сактагычыбызды. Бул Кемпирабад суу сактагычыбыздын аянты 5731 гектар. Же болбосо 57 миллион 310 миң метр квадрат жер суу сактагычы менен. 1 метр жер бербейм деп популисттик кылып жүргөн азаматтар былтыры ошол 57 миллион 310 миң метр квадрат жерибизди бул талаштуу эмес, дагы бирине баса белгилеп айтып кетүү керек, бул накта кыргыздын жери. Ушул жерди Өзбекстанга беребиз деген. Бир эле ал эмес, суу сактагычтын ылдый жагында азыр дамбанын алдында ГЭС турат. Өзбекстан ал ГЭСти биз салганбыз деп бизге тийгизбей өзүнчө ээлик кылып келет, эгемендүүлүк алгандан бери. Ал жерде 2 агрегат иштейт. Бирок ошол 2 агрегат иштеп аткан ГЭС иштеп аткан жер дагы бизге караштуу. Биздин Кара суу районго карайт. Ошол жерден булар 100 гектар сураганда билбей макул деп берип коюп, анан кийин ал жерде погран заставабыз бош өтүп кетет экен деген, болбой деген деп кийин 50 гектар беребиз деп келген. Протоколго кол коюп. Кийин ынтымак айылынын тургундары наразы болуп чыкканда ошол 22 гектар жерди дагы 22 гектар болсо дагы ошол жерди өткөзүп берсек болбойт деп элди көндүргөн былтыр. Андан сырткары Алабука районунда Жалал Абадтын 6600 гектар 6600 гектар же болбосо 6 миллион 600 миң метр квадраттан турган Орто Токой суу сактагычындагы өткөрүп берүүгө аракет кылып атат. Былтыры сиздер ушул өзгөндүн эли катуу туруп, биз Кемпирабадты гана 5731 гектар жерди гана макул сиздер каршы болсоңуздар бербейбиз деген сөзүн алганбыз, Бирок Орто Токой менен аркы жерлер азыр деле ал протоколдо кетип аткан болушу мүмкүн. Ошол эле катарда Кемпирабад өзү деле кетип аткан болушу мүмкүн. Себеби жөн эле жер берилбейт бирөөгө. Мунун аркасында кандайдыр сүйлөшүүлөр, кандайдыр кызыкчылыктар болушу мүмкүн. Ал нерселер уадаланып келишкенден кийин аны просто так жокко чыгарып коюу мүмкүн эмес. Анын артынан чоң конфликттер келип чыгышы мүмкүн. Булар ошондон качып дагы мен Мирлан Ураймовду камагага аракет кылып жатканын дагы бир себебин ушундан көрүп атам. Ошол 1 жылдыгында баары суралат бул. Булар өзү 3 айда өткөрүп беребиз жерде ода берип келишкен, билесиздер. Бирок биз каршылыктуу 3 айда өткөрүп беришке жол бербедик. Эми булар могул 1 жылдыгына Өзбекстан талап кылышы мүмкүн кана биздин суу сактагычтар бергиле өзүбүзгө деп. Себеби булар оодалап берип койгон. Беребиз деп кол коюп койгон. Ошон үчүн Ураймовдун оозун жабыш керек болуп атат деп ойлоп атам мен өзүмчө. Андан кийин аны жогорку кеңешке алып кирип ратификация кылыш керек бул маселени. Ратификация кылганда ал жерде элдин жерин ойлогон, элдин, мамлекеттин бүтүндүгүн ойлогон адамдар болбош керек, өздөрүнүн кол балагана депутаттар болуш керек. Мына ушун үчүн Мадумаровду дагы бүгүн комиссия түзүп, жоопкерчиликке тартканга аракет кылып атат. Биз бүгүн үйдө жатчу учур болбой калды туугандар. Мекендештер, бүгүн уктап үйдө жатсак, эртең биротоло кул болгондон кийин ойгонобуз. Бүгүн өз позициябызды, өз көз карашыбызды ачык айтып чыкчу күн келди. Булардын жеке менчик мамлекети эмес бул. Бул баарыбыздын мамлекетибиз. Ар бирибиздин ушулардын канчалык укугу болсо, биздин дагы ошончолук укугубуз бар бул мамлекетте. Биз кул эмеспиз. Ар бирибиз эркин Кыргызстандын жараныбыз. Ар бирибиз ушул Кыргыз Республикасынын ээсибиз, Кыргыз жерлеринин ээсибиз биз. Ошондуктан туугандар, ойгонолу бүгүн. Эртең кеч боло электе ойгонолу. Мирлан Ураймовду бул жерде 1 саат кармаганга дагы акысы жок. Ошон үчүн мыйзам чегинде дагы, мыйзамга каршы келсе дагы биз талап кылабыз. Мирлан Ураймовду бошотуп койсун. Мирлан Ураймовго боштондук.
Miрлан Раимовқа бостандық. Miрлан Раимовқа бостандық. Рахмат көңіл бөлгеніңіздерге.